الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 Kendiler bu jana balарды тарбиялаш үчүн медресе кылып окутам деп кат сабаттуу жөнөстүр үчүн үйрөндүкмүнчү. Ошондой кылып өз колу менен союп салып мына өз колу менен салып ушул нерсе калган да. Медресе эме кылып ушенге өз колу менен салган экен болчу. Ошол менен калган. Мечит болуп турбай алдагы имам отура турган жер турбай намазга чыга турган жер экен. Шуга көңүл бурулган. Сабаттуу киши болгондо Мин бар экен дечи. Таласта Манастын күмбезинде Байымбет Абдырахмановдун Тоголок молдонун өзүнүн жазганын латын менен жазган экен да. Анан мен колунун сулуулугун ушунчалык немеси өз колу менен жазган, сыясы менен жазган чыгармасы ошол. Муну өз колу менен кылган го деп муну барына эгер анан ошол окуттар алды деген Толок молдонун толок болушу айыл деп. Чебересиз. Анан ошол Тоголок молдонун оокаттары азыр мектебинде эле мындай эле турат да, музейде эмес жөнүндечи. Ошол заманда Ну ошол кишинин колдон чыккан жыгыштары жабылганда мына Аймактарды бир аз ишкерлер өнүктүрөлү, тигиндей ишкана ачалы, мындай ишкана ачалы десе трансформация такалат. Анан мен өзүбүздө болгон окуяны айтайын. Сиздер Акталага кирип келе жатканда могу жерде жаңы заправка салынып турат. Ошол заправканы биз айыл өкмөткө кайрылып, жер сурап, ушул жерге жер берип койгула, биздин бир аз акчабыз бар, элге кызмат кылалы деп кеңештен сурап, уруксаты менен алып, заправка салдык. Анан эми азыркы күндө трансформация жок, ал жер деген жайыт жер болчу, бускула деп атат. Эми биздин анчалык бизнесибиз, анчалык чоң тимеле байлыгыбыз жок. Тиги жерден бусуп, бир жерге салып, бир жерден тиги жерге кое бергендей. Сиздер жардам берип коюңуздар. Ушу Актала жергесине трансформация маселесин кичине түздөп бербесеңиздер, бизде чын эле кыйын болуп калды. Жаштар тамсала албаса, аймактарды өнүктүрөлү деп жеке ишкер бололу десек, трансформация жол бербесе кандай кылабыз? Трансформация маселесин Кыргызстандын кайсы жерине барба бул биринчи кезекте суроо болуп атат. Анткени ар бир айылда жаңы турмуш жолуна түшкөн жаштар турак жай салганга жер жок. Бир үйдө атасы 3 баласы менен жашап атат. Ошон үчүн Кыргызстанда акыркы жылдары ажырашуу өтө көп болуп кетти. Анткени элестеткиле бир үйдө 4 адам жашап аткан. 4 үй биле бир чатырдын алдында. Анан трансформация маселеси мен жакында 2-3 күн мурун Кыргыз өкмөтүндө жыйын болуп, анан ошо трансформация маселесин жергиликтүү бийликтер өткөрүп берүү боюнча атайын демир келип атыптыр. Жогорку кеңеш депутаттары колдоп берет деп өкмөт башчы айтты. Анан мен аткаруу бийлиги акылына келген экен, ушул маселе чечилет экен деп сүйүнсөм, анан негиздеме маалыматтын окусам, бул өзгөчө багыттагы айыл чарба жерлерин эле кайрадан ошол багыттагы жерге алмаштыруу боюнча айыл өкмөттөрүнө жергиликтүү бийлик берип атыптыр. Анан көрүстөндөр боюнча полигондорду, анан көрүстөндөрдү берип атыптыр. Атаң көр деп кайта сөктүм. Ошо өлгөн кишилердин жерин трансформация кылбай, тирүү кишилердин жерин трансформация кылып берсе болбойт беле депчи. Эми ушу көрүстөнгө трансформацияны өлгөндөргө айыл өкмөт чыгарат экен да. Тирүүлөргө өкмөт өзү чыгарат экен. Бул эми коррупция да. Мына канча жылдан бери ушул маселе чечилип келет. Өткөндө Чүй областын кыдырсам, ошо Беловодскийде, Московский районунда 700дөн ашып кетиптир. Кезекте тургандар бир айыл өкмөтүндө. Бул 700 түтүн деген бул өзүнчө бир айыл да. Бардык жерде мына биз Кыргызстан жарымысын кыдырып чыктык. Биринчи көйгөй ушул. коррупцияга каршы күрөшөбүз.
коррупцияны жоебуз деп макул ал жакта иш жүрүп атат, чындыгында көрүп атабыз. Мисалы областта, райондо, жергиликтүү бийлик же болбосо мекеме жетекчилеринде биз алардын оозунан уккан жокпуз. Коррупция менен каршы мен да күрөшөм. Оюңар кимди кармасаңар мага келип айткыла деген мисалы жыйындар өтөт. Мисалы губернатордун оозунан укпайбыз, акимдин оозунан укпайбыз ал жөнүндө. Президент келет, айтат, мен коррупция менен күрөшүп атам, элдер силер жардам бергиле, кармасаңар мага айткыла дейт. Неге бул мисалы жалгыз президент күрөш керек? Неге аймактарда ал нерсе иш жүрбөйт да? Туура. Силер неге күрөшпөйсүңөр? Улан Эгизбаев күрөштү го. Ал милдеттүү эмес болчу да. Коомчулук коопсуздукту биринчилер кошколуш керек. Коррупция менен силер да күрөшүш керек, коомчулук да күрөшүш керек. Бардык бийлик бутактары, бардык коомчулук күрөшүш керек. Коррупция менен оон күрөшпөйт да. Коррупция менен коом күрөшөт. Ошон үчүн бул тармакта жалпы күрөш керек. Кимдин коррупционер экен кыргыздар 5 кол устай билебиз. Анан коррупционер телевизорго чыгып коррупция менен күрөшүү жөнүндө отчет берип атканда жаның кашаят да. Коррупционер өзү айтып атат да коррупция менен күрөш керек депчи, ким менен ким күрөшөт? Ойто деп жакан кармайсыңдар. 50% мажоритардык, 50% партиялык системаны киргизүү боюнча деп атат да. Баарыбызга эле маалым, Нарын облусу жерибиз кенен болгону менен 50-ün саны Оштун бир районунан аз болот. Анан ушу квота берүү жагы кандай болуп калат? Бардык облустарга тең квота берилеби же дагы эле Нарын облусу бүткүл облус болуп туруп, Оштун Кара Суу районунан аз квота алып калабызбы? Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоого жана шайланууга укугу бар дейт да. Жарандары. Бирок анда партия деген сөз жок да. Биз ушул жерде баш мыйзамды баш ийбей келебиз да. Мыйзамга тарап келебиз да. Конституция деген бул жогору турат, мыйзам деген анан кодекс анан мыйзам турат. Анан маселен бул аксакал Жанарды шайлагысы келип, анан Жанар тандаган партияга добушун берди да. А партия болсо ичинен жок бул жарабайт да башканы коюп койду. Берде мындай болуп атат да. Адам Жананды шайлап атат, партиянын лидери болсо башканы тандап атат да. Бул деген чистейшая политическая афера да. Туурабы? Силер Жананды шайладыңар, партиянын лидери ичинен тандап алды. Бул шайлоо болду же тандоо болду? Тандоо. Ошон үчүн бул жерде баш катырмада, ошо баш мыйзамдагы бириненин нугунап турган болсок, анда адам шайланыш керек, партия эмес. Анда жанагындай партиялык диктатура деген. Акчасы барларды кадыр калыңдар өтпөйт, капчы калыңдар өтөт. Анан ушудан сөз кетип атат. Чимкирик, элита, байманаптар депчи. А бирок биздин күнөөсүнө силер шайладыңар да байманаптын баарын. Байманаптын баарын шайлаган силерсиңер да. Туурабы? Өзүңөр калдыңар. Ошон үчүн эгер менин жеке пикиримди укканга келсе, 50%, 60 мандатты аймактарга бериш керек. Ар бир районго бирден кылып аймактын 60-ын партия менен шайлана берсин. Кийинки шайлоодо мына азыр ушундай опырталдуу мыйзамды кабыл алып коюшту, 9%дан өтпөйт да. Анда байлар эле келет деген сөз болот. Мындан кийинки парламент 7-чи чакырыш жалаң эле байманаптар болуп калышы мүмкүн. Биз жок, катышпайды эле барбайды эле турушубуз керек. Мен азыр эле баргым деле келбей калды. Баш өрүп нерасың акка. Анан бул эми кандай болгон күндө дагы элита деп жанагы биздин кесиптешибиз Кожобек Жайчыбектин сүйлөгөн сөзү ушунчалык мындай актуалдуу болуп кетпеди. Эми Кожобек кудул да. Элита деген бул эмне? Элита деген бул сапат. Элитный сорт дейт алманын мыктысын, туурабы? Элитный порода дейт жылкынын мыктысын. Эң жогорку сорттогу, эң жогорку породаны сапаты мыктысын элита дейт. Анан ал орустун сөзү да. А кыргыздыкында элита деген бул эл анан ит деген сөздөрдөн пайда болуп атпайбы? Эл дагы иттерди өздөрү шайлап, өздөрү байлап атпайбы? Жоопкерчилик аларда да. Анан кийин Кожобек туруп айтты. Ошо 120-нын ичинде баягы кой аксагы менен 100 болсо, адам акмагы менен 100 болот. Ага таарынбаш керек. Жанагы эшегине жараша тушагы деп Мелис Эшимкулов айтчылыгы, силер электен өткөргөнсүңөр да. Ошо элитаны силер шайлагансыңар. Анан кийин биз деле
тепкілеп жатып қалдыңыз да, бирок кийинки шайлоодо чынын айтайынбы, мен жеке эме болсак, жаштар көбүрөөк барыш керек экен. Жаштар аралашыш керек экен. Жаштар муунду алмаштырбаса болбой калды. Мына Украинада эмне болду? Порошенко, Тимошенко дегендер оңкосо сайылды, оптомуна сайылды. 8% арам өттү. Грузияда эмне болду? Арменияда эмне болду? Жалаң жаштар эле бийликти тимеле галстук алмаштыргандай алмаштырып салды. Каршкыртып кояман. Бүт бийлигин алмаштырды. Өкмөтүн дагы, парламентин дагы, президенттин дагы. А биздечи? Бизде бүт кыйын жаштардын бардыгы. Только WhatsApp'та кыйын. Комментарий жазганга кыйын. Чыкпайт. Тиматинин кара бургерине 7000 кыргыз чыкты. Солтан Сары менен кара кече Кумтөргө чык десең чыкпайт. Комментарий жасап, кысталактар баатыр. Үйүндө жатып ал. Айнекти карап коюп. Андай болбош керек да. Жаштар келечекке эмиттен кам көрүш керек.